24 жаштагы Өмүрбек Замир уулу мектепте иштеп баштаганына быйыл 2-жыл. Өз кесибин сүйгөн Адис 1 апрелден тарта айлык акынын 80%га жогорулап жатканы айрыкча жаш мугалимдерге өзгөчө дем берип жатканын айтат. Учурда мен 11-12 миңдин тегерегинде айлык алам. Эгерде 80% көтөрүлүп турган болсо, 16-17 миңдин тегерегинде айлык алып калам. Албетте, бул мен үчүн дагы жакшы, жаш мугалимдер үчүн менин катар эле өзгөчө жаш мугалимдерге менимче мындай колдоо болот эле, стимул болот эле. Себеби бүгүнкү күндө билим берүү тармагында жаш мугалимдерди кезиктирүү абдан мындай чанда кезигет да. Себеби мындай турмуштун оор кыйышы менен башка чет мамлекеттерге же болбосо башка жумуштарга иштеп кеткен жаш мугалимдер көп. Ушул жаш мугалимдерди мектепке тартуунун дагы бул айлык маселеси аларга дагы мындай бир кайсы бир деңгээлде жардам берет деп ойдомун. Андан сырткары STEM билим берүүнүн артыкчылыктары эске алынып, математика, химия, биология, физика мугалимдеринин маянасы 20, ал эми информатика мугалимдеринин айлык акысы 30%га дагы кошулат. Башкача айтканда, аталган предметтен сабак берген мугалимдердин маянасы 100-110%га чейин көтөрүлөт. Илим, технология, инженерия боюнча ошол максатта мына жерде мектептерде мугалимдердин сабак берген мугалимдердин химия, биология, физика, математика мугалимдерине дагы бул эмгек акылардын үстүнө кошо 20% эмгек акы төлөп бергени турат. Бизде министрлик, Минфин биригип, экинчиси информатика сабагынан окуткан мугалимдердин дагы эмгек акыларын 30%га жогорулатканы турат. Бул нерсе негизинен керек экен. Ушул нерселер менен биз эртеңки күндөгү биздин келечектин ээлери болгон окуучулардын билим сапатынын жеткилүүлүгүн камсыздоого, профилдик кесип берүүгө багытталган окуу көндүмдөрүн турмуш менен байланыштырып алып кетүүгө негиз болгон предметтер деп эсептелет экен да. 1 апрелден тарта дарыгерлердин айлык акысы да жогорулай турган болду. Бул жаңылыкты жылына 200 миңден ашык бейтапты дарылаган Ош шаардык клиникалык ооруканасынын жамааты чоң кубаныч менен кабыл алышты. Эми 1 апрелден медицина кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөт деп бийлик тараптан, өкмөт тараптан ошондой жаңылыктарды угутабыз. Биз үчүн аябай жакшы жаңылык, сүйүнүчтүү жаңылык. Не дейбиз, бийликтегилерге, министрлерге, президентибизге рахмат айтабыз. Ушул айлык акы көтөрүлсө, биздин жаш дарыгерлер сыртка качпастан өзү кызмат кылса деген жакшы ой тилектерибиз бар. Эске салсак, медицина кызматкерлеринин айлык акысы былтыр да 50%га жогорулаган. Ошондо орточо айлык маянасы 8,5 миң сомду түзсө, 50% кошулгандан кийин орточо маяна 13 миң сомго жеткен болчу. Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын артисти Курманбек Карабаев алдыдагы концерттерге чоң эргүү менен даярданып жатат. Мамлекет өнөр адамдарын колдоп, айлык акысын көтөрүп жатканы алардын чыгармачылыгына дем берип жатканын билдирет. Бизге мына айлык көбөйөт дегенден бери аябай сүйүнүчтүү күндөр болуп, өзүбүзгө айлыгыбыз көтөрүлүп калат экен, жакшы Кудайга шүгүр деп аябай кубанып атабыз, аябай дем болуп атат өтө чоң. Себеби мына президентибиздин буйругу менен ушул киши иштегенден тартып ушул маданият тармагына аябай жакшы карап, жакшы колдоо болуп атат. Анан биз былтыр ушу 2021 жылда 50% көтөрүлгөн, ошондо да аябай кубанганбыз. Мына Кудай кааласа жакында 1 апрелден тартып дагы 50% көтөрүлөт деп атат. Дагы сүйүнүп, дагы бир аябай бизге бир кубанычтуу күндөр болуп атат. Себеби айлыгыбыз көтөрүлсө чыгармачыл инсандарга аябай жакшы. 1 апрелден тарта социалдык тармактагы кызматкерлердин маянасы 50-дөн 100%га чейин мамлекетке түшкөн салыктын эсебинен көтөрүлүп жатат. 1 апрелден баштап ошо социалдык тармакка айлык көтөрүлөт 309 миң адамга. Бул мугалимдер, врачтар, творческий работниктер, Минсоцзащитада иштегендер кызматкерлерге.
Ошо боюнча биз айтып кеттик, урматтуу президент айтып кеткен, 50%-ден 100%-га чейин көтөрө турганда ушундай бир шарт түзүп бергиле дегенчи. Ошондо биз азыр карап атабыз, орточо билим берүү тармагында 80%-га чейин көтөрүлөт. Орточо. Ошондо жаңы модель боюнча санап чыкканда, кече келген университет бүткөн мугалим иштеп баштаганда стажы жок, орточо 20-21 миң сом алат колуна. Бүгүнкү күндө бул ушундай категориялар болсо 4-7 миң эле сом алат азырынча. Мына ушундай кадамдарга баратабыз. Жалпысынан ошо социалдык тармакка 26 миллиард сом керектелет. Ошону биз азыр булактарын баарын изилдеп чыгып, аныктап, ошого биз баратабыз. Учурда мугалимдер, дарыгерлер, маданият кызматкерлери жана социалдык тармакта жалпы 309 миң адам иштери маалым болгон. Алардын айлык акысын көтөрүү үчүн жалпы казынадан 26 миллиард сом каралууда. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.